Бишкек Ош жолунда үрөө учурган жол кырсыгы катталды. Күбөлөрдүн айтуусунда каза болгондор бар дейишти. Молдокелерибиз дайыма айтып келет, акыры заман келгенде жер титирөөлөр күчөйт деп, жер титирөөнүн кесепеттен Тажикстанда 90 үй урап түштү. Жер титиреп жатканда аны видеого тартып алышкан. Ысык көлдө картошкалар кор болду. Бир КАМАЗ картошканы мусорго төгүп жатканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкек Ош жолунда 2 унаа кагышкан. Күбөлөр каза болгондор бар экенин айтышты. Бишкек Ош унаа жолунда Honda Fit менен Kia Rio үлгүсүндөгү унаалар кагышты. Күбөлөрдүн айтымында жол кырсыгы 13 апрелде саат 8:00 чамасында унаа жолдун Сузак районунун Сасык булак айылындагы тилкесинде болгон. Биз келсе Honda Fit унаасы менен Kia Rio унаасы кырсыктаган экен. Тилекке каршы 2 унаадан 3 киши каза болуп калыптыр. Ал эми 1 киши оор абалда бейтапканага жеткирилди, деди күбөлөрдүн бири. Ал эми Сузак аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Акжол Тургунбаев жол кырсыктан жабыркаган бейтаптын абалы оор экенин айтат. Бизге тез жардам менен жол кырсыгынан жабыркаган 1986-жылы туулган Жалал Абад шаарынын тургундарын жеткирип келишти. Анын баш мээсинде, ичинде жаракаттары, жамбаш сөөгүндө, буттарында оор жаракаттары бар экен. Учурда сынык жарат бөлүмүндө жатат, деди башкы дарыгер. Кырсык боюнча Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Булак турмуш кежи. Тажикстанда жер титирөөдөн 90дон ашык үй кыйрады. 13 апрелде Тажикстандын түндүк жыгышында катталган жер титирөөдөн улам Раш жана Тажик-Абад райондорунда 94 турак жай толугу менен кыйрады. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдары комитети билдирди. Тажикстандагы жер титирөө 3 жашар бала урандынын алдында калды. Кеч 13 апрелде Тажикстанда жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:23 күчү 5,9 балга жеткен жер титирөө катталган. Өзгөчө кырдаалдар комитетинин маалыматы боюнча Уштурпаст айылында 3 жашар бала үйдүн урап түшкөн дубалынын астында калып каза болгон. Рашт районунун Советкунта, Гулхани, Кул, Аскалони айылдарында 17 турак жай жана Гулхани айылындагы мектеп имараты жабыркаган. Ошол эле күнү саат 12:14 13:33 республиканын аймагында күчү 4 жана 3 балга жеткен жер титирөөлөр катталган. Анын очогу да Рашт облусунун түндүк жыгышында жайгашкан. Душанбе шаарынын тургундары жер титирөөнү сезген эмес. Булак Серептова. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Түндө Бишкектеги курулуш базарында ири өрт чыкты. Бүгүн 14 апрелге караган түнү Бишкектеги Көксай курулуш базарында ири өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык 14 апрель саат 12:00 эски Талчоктогу Көксай курулуш базарында өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт өчүрүүгө жалпы 6 көчүрмөн эсеп, Бишкек мэриясынан 4 суу ташуучуна тартылган. Өрт саат 1:33 чектөөгө алынган. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 350 чарчы метрди түзгөн. Жеринде ОКМдин Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы жетектеген ыкчам топ иш алып барууда. Бир жүк ташуучу унаа менен картошканы талаага төгүп жаткан видео тарады. Соц тармактарда жүк ташуучу унаа менен картошканы талаага таштандыга төгүп жаткан видео тарады. Интернет колдонуучулар аталган видеону талкууга алып, ачкөздүктүн айынан ушундай болуп жатканын, базарда картошка 50-60 сом болуп жаткан учурда 5-10 сомго арзан сатканда мындай көрүнүш болбой тургандыгын жазышкан. Айта кетсек, буга чейин дыйкандар картошкалар өтпөй чирип жатканын айтышкан. Буга себеп Кытайдан жана Пакистандан алынып келинген картошкалар деп билдиришкен алар. Булак Серепкеж. Ысык көлгө унаасы менен кирген жаран изделип жатат. Соц тармактарда унаа менен көлгө кирген жарандын видеосу тараган. Маалыматка караганда видео Чырпыкты айылында тартылган. Ички иштер министрлигинин Ысык көл облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочу изделип жатканын билдирди. Видеодогу унаа изделүүдө тийиштүү чара көрүлөт деп айтылат маалыматта.
ошо энди деп сүйлөгөн кыз видео эмне болуп тарап кеткенин айтып берди. Бул жолку каарманыбыз шо энди деп сүйлөгөн кыз 7 жылдан кийин алгачкы жолу маек берип, ошол видео кантип тартылып калганы тууралуу айтып берди. Мен ал видеону жөн эле тартып койгом, бирок үйдөгүлөр көрүп калып аябай күлүшкөн. Ошентип интернетке чыгарып жиберип, таанымал болуп кеттим дейт ал. Видео чыкканына 7 жыл болду. Азыр 7 класста окуп жатам. Биз жайлоодо жашачубуз. Телефон эми жетип жаткан учур болчу. Телефонго аябай кызыккам. Нан жеп отуруп эле видео тартып койгом. Негизи видеону тартып туруп эле өчүрүп салам деп унутуп калыптырмын. Ата-энем көрүп күлүп коюшкан. Туугандар жайлоодо эмне жаңылык деп сурап калышат да. Ошондо менин видеомду жөнөтүп коюшат. Москвадагы эжемдер көрүп интернетке чыгарып койгон экен. Жайлоодон түшкөндөн кийин эле баары мени таанышат. Сенин видеоң тарап кетиптир, көрдүк дештим. 1 класска барганда мугалим: "Сен азыр жашсың, видео тартпа, окушуң керек" деп урушкан. Ошондон кийин видео тартпай токтолуп калгам. Кийин келип кечирип кой, сенин шагыңды сындырып алыптырмын деп кечирем сурады, деди ал. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбаткы деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.